сайын кайталанып чыга берген дагы бир зомби фейк тууралуу айтып беребиз. WhatsApp тайпаларда өздөрүн милиция кызматкерлери катары тааныштырган адамдардын тобу үймө-үй кыдырып, тургундарды сүрөткө тартканга же манжалардын издерин алганга аракет кылып жаткандыгы тууралуу маалымат тарап атат. Катталуучулардын бири бул билдирүүнү текшерип берүү өтүнүчү менен чек медиага кайрылды. Алгач издөө системалар аркылуу тиешелүү сөздөрдү жазып текшердик. Буга чейин бир катар чет элдик сайттарда маалымат чыкканын көрө алдык. Окшош маалыматтар алгач орусиялык сайттарда жарыяланган. Алардын биринде мындай окуялар Орусиянын Шаховская шаарында болуп жатат десе, дагы бири Липецкте тарап жатканын. Бул жалган маалымат экени жазылган. Калган эмес, мындай билдирүү коңшу Казакстанда да тараган. Буга чейин бул билдирүү бир нече ирет журналисттер, факт-чекерлер тарабынан текшерилип, төгүндөлгөн. Биз дагы Ички иштер министрлигине кайрылып көрдүк. Министрлик бул жалган маалымат экенин тастыктап, өздөрүн милиция кызматкери катары тааныштырган фактылар катталбаганын билдирди. Эгер үйүңүзгө шектүү адамдар келсе, дароо 102 номуруна кайрылуу керектигин эскертти. Эгерде сиздерге ушул сыяктуу SMS билдирүүлөр мессенджерлерден келсе, аны башка жакка жөнөтпөңүздөр. Мындай фейк SMS билдирүүлөр калк арасында араздашууну жаратууга, кызыктар адамдар тарабынан өздөрүнүн жеке максаттарына жетүү үчүн жасалып таркатылат. Милиция кызматкерлери тууралуу WhatsApp'та тараган маалымат чындыкка дал келбейт. Чек медиага катталып, чындыкты билиңиз. WhatsApp'тан келген маалыматты электен өткөрүңүз. Сиздер менен мен Баян Исаева болдум. Көрүшкөнчө.